Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда ачык сөз программасы. Программанын кезектеги коногу Кыргызга белгилүү төкмө акын Азамат Болгонбаев. Азамат, биздин студияга кош келипсиң. Салам алейкум. Эми ачык сөз дегенде биринчи сөздөн баштайлы, анан сөзсүз мына комуз турат, ыргада өтөбүз дегендей. Байыркы кыргыздардын турмушунда төкмө акындар журналисттердин ролун аткарган да. Элдеги абалды же болбосо тигил же бул көрүнүштү айтып, комузду колго алып дегендейчи. Эми азыр төкмө акындардын миссиясы да башка, анан журналисттер деген пайда болуп, бирок баары бир деле мен ойлойм, өзүнүн ыр түрүндө ушу төкмөлүгү аркылуу төкмө акындар баары бир мисалы үчүн бириңер менен бириңер айтышып калганда саясатты дагы айтып, кээде ажоого да тийишип кетип, кээде оппозицияга да тийишип, кээде анча мынча эл арасындагы мындай бир кемчиликтерди дагы кичине көрсөтүп дегенде ушинтип айтышып каласыңар да. Демек бул журналистиканын анча мынча элементтери силерде деле бар. Атүгүл бир каймана мааниде, кагаз корогоо мааниде айтып каласыңар да. Бирок бүгүнкү күндө мына төкмө акын катары бирде Ошто болуп, бирде Таласта болуп, бирде ар кайсы региондордо болуп, ушул ишке байланыштуу, өнөргө байланыштуу жүрөсүңөр да. Эл арасындагы абал кандай, мисалы үчүн дасторкондо отуруп каласыңар, сүйлөшүп каласыңар. Мисалы үчүн президент келгенде эми анча мынча баары сыпайыланып көп нерсе айтылбашы мүмкүн, бирок эл аралаганда силер көп нерселер байкалышы мүмкүн да. Кандай эл ичинде? Албетте, биринчиден бул төкмө акындык өнөрдүн руханий жолу кыргыз үчүн албетте чоң. Экинчиден мен ойлойм, ушул төкмө акындар бул массалык маалымат каражаттарынын негизги дагы бир бөлүгүндө турат болуш керек деп ойлойм, сиз баса белгилеп айткан. Үчүнчүдөн төкмө акын бул саясий иштерге дагы аралашууга туура келет деп эсептейм. Себеби төкмө акындын саясат тууралуу ар бир ою, мен ойлойм, баягы массалык маалымат каражаттарында чыгып жүргөн саясий серепчилердин оюна тең бир ой пикир айтат болуш керек деп. Анан эң негизгиси, эл ичиндеги акыбалды айта турган болсок, негизинен мен ойлойм, биз материалдык жактан Кудайга шүгүр бир мыкты болбосо дагы бир жакшы дурусураак жолго түшүп калдык да. Эми баягы үйүбүздө бирден экиден коюбуз бар, саап ичкенге бирден уюбуз бар, нан жасаган кунубуз бар дейм көпчүлүгү. Албетте кыйналып аткандар дагы жок эмес. Бирок биздин негизги кыйналып атканыбыз мамлекет катары дагы, эл катары дагы, улут катары дагы биз ушул руханий жактан көбүнчө артта калып жатабыз деп ойлойм да. Биринчиден мамлекет катары деп айта турган болсом, биз мамлекет катары эң биринчи кадамдарыбызды, же болбосо эл аралык байланыштарыбызды, же болбосо ички саясатыбызды ушул руханий байлыгыбыз аркылуу жасасак жакшы болмок да. Ушул нерселердин баардыгын иретке келтирип алсак жакшы болмок. Себеби маданият, эми бул маданият деп мен азыр ушул искусство жана маданият жагын айтып атам да. Эми жалпы маданият көчөдө алып жүрүүң, машина айдаганың жана башка нерсенин баары маданият албетте. Бирок азыр мен ушул искусство тармагынан айтып атам да. Негизги ушул маданият тармагыбызды баягы бир олку солку абалга алып келип алдык, абдан кайдыгер мамиле жасадык. Чынында кыргызда кайсыл гана тармакты албайлы, элдик осеки чыгармачылык болобу, классикалык жанр болобу, же болбосо профессиональный баягы музыка болобу, кайсыл гана тармак болбосун, негизи мыкты өтө таланттар бар да. Анан ошолордун баарын иретке келтирип, баягы эл аралык байланышыбызды ушул маданият аркылуу таанытсак жакшы болмок да. Анан негизинен баягы демократиялуу заманда жашап атабыз да. Демократия деп эле биз чынындап келгенде баягы оюбузга келгенде оттоп, оюбузга эмне келсе ошону сүйлөп, оюбузга эмне келсе ошону кылып атабыз да. Мен ойлойм, баары бир кандайдыр бир деңгээлде бири-бирибизди, агасы инисин, иниси дагы бир досун, айтор улуусу кичүүсүн, жашы карысы жашын мындай бир тыйып туруш керек да, чектөөлөргө салыпчы. Анан мисалы үчүн көпчүлүк учурда мына байкалып калат да. Мисалы үчүн ушул жерлерибиз сатылып атса, мыкты адамдарыбыз бул дүйдөн өтүп атканда, же болбосо дагы ушундай бир улуттук деңгээлдеги, мамлекеттик деңгээлдеги иштер болуп атканда, көпчүлүк учурда баягы митингке чыкпаган эл
кандайдыр бир адамдын кызыкчылыгы үчүн баягындай митингтерге чыгып кетип атат да, мисалы үчүн. Албетте мен аны туура эмес деп жокко чыгара албайм, себеби алар дагы өзүнүн оюн билдирип атат. Бирок мындай мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде дагы ишке кыргыз ошондой бирөөнүн кызыкчылыгына бекем тургандай ошентип турушубуз керек деп ойлойм. А материалдык жагыбыз мен ойлойм Кудайга шүгүр эле болуп калды. Айылда ушул элдин мындай оокат кылганга кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүктөрү бар. Садык Шернияз баштаган ушул өкүлдөр, маданий бир ишмерлер тиги атайын чоң доруктун деп өкүрүк акциясын өткөрүштү. Эми ушул деле мамлекетке үндү жеткирүүнүн, жан дүйнө кыйкырыгын жеткирүүнүн бир ыкмасы деп мен түшүндүм жеке өзүмчү. Бирок мен мына интернеттеги айрым бир талкууларга кулак түрсөм, карасам, ушинтпей эле койбойбу эми обу жоктонбой деп, жаман жорукту баштап өкүрүп депчи. Андан көрө жөн эле бир кат менен эле айтса, ушул мындай мамлекет маданиятты карап койгула, өлүп атат деп кат менен жиберсе деле жетмек да, эмне алып өкүрүп барышат деп айткан ушундай эмелер да бар да, пикирлерчи. Ошого кандай көз караш? Муну башынан айта турган болсок, айрымдар айтып чыкпадыбы, баягы акыркы коалиция түзүлүп, өкмөт бекигенде ушул көпчүлүк сөз ушул маданият тармагы тууралуу болду да. Бул бир эсе сүйүндүрөт экен, себеби биздин Кыргызстандын атуулдары, биздин Кыргызстандын жарандары маданиятка кайдыгер эмес экен деген бир сүйүнүш келди да. Анан эми тагыраак айта турган болсок, ошол жердеги маданият ишмерлеринин баягы ага чейин берген пресс-конференциясы же болбосо массалык маалымат каражаттарындагы ой пикирлеринин баардыгы бул жаңы шайланган маданият министрине каршы эмес. Ушул маданиятты ушундай кайдыгер мамиле жасап жана кайдыгер иш аракеттерди кылып аткан биздин бийлик башындагы өкүлдөргө болду. Биринчиден бул жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш мына акыркы 4 жылда, 4 жыл дегенибиз жаңы бийлик келгени революциядан кийин бир 3 жолу, менимче 3 жолу коалиция шайланды да. Башка министрликтердин баардыгын талашып алышат да. Эми жөнөкөй сөз менен айтканда, карапайым сөз менен айтканда, баягы каражаты көбүрөөк, бюджети көбүрөөк министрликтерди талашып алат. Маданият министрлигин бир дагы жолу бир дагы фракция эч ким талашпайт экен да, биз алсак экен ушул маданият тармагын депчи. Анан бул акыркы коалиция түзүлгөндө ушул маданият тармагы Ар намыс фракциясына тийди да. Мен ойлойм, ушул Ар намыс фракциясы ушул маданиятка кайдыгер мамилесин түздөн түз, ачыктан ачык билдирип койду болуш керек деп ойлойм. Анан муну айткан себебибиз баягы чынында Кыргызда маданиятты алып кете ала турган, маданиятты түшүнө турган адамдар көп. Бирок биз айтып коюшубуз керек да. Ал жерде мына режиссерлор чыкты, театрдын өкүлдөрү чыкты, элдик өзек чыгармачылыктын өкүлдөрү чыкты. Айтор маданияттын ар тармагындагы өкүлдөр катышты да, өкүрүк акциясыначы. Анан ал жерде көпчүлүгү мынтип түшүнөт да, булардын артында бир киши бар. Булар министрлик кызматты каалап атат, министрлик орундук эңсеп атат депчи. Анан айрымдары айтып атат эми артында бул киши бар дегенчи. Артында киши бар деп кээ бир ойлойт экен, Садык Шернияз артына туруп алып, ушинтип чукуп атат буларды депчи. Жок, Садык Шернияз артында эмес, алдында турат да. Мына ошол жерден көрүп алдында туруп, анда биз чогуу бир кайрылуу кылалы. Албетте сиз айткандай баягы азыр баягы демократия болду деп аткан өлкөлөрдө баягы кат менен кайрылып, жазуу менен кайрылып жүргөндөр көп болсо керек албетте. Бирок бизде андай нерсе баягы четке кагылып калгандыктан ушундай баягы өкүрүк менен билдирүүгө туура келди да. Анан муну жөнөкөй чечмелөөсү мен мынтип айтат элем. Эми чындап келгенде маданият ишмерлери ар кайсы жерде ыйлап эле жүрөт да. Канча деген залкар өтүп атат, канча замандар өтүп атат, канчалардын кадырын билбей кетирип атабыз, канчалардын кадырын билип кетирип атабыз. Маданиятка кандай мамиле жасап атабыз, өзүбүздүн өнөрүбүзгө кандай мамиле жасап атабыз. Айтор ошолорго ар кайсы жерде ыйлап жүрө бербей жалгызса, бир чогулуп туруп эле бир ыйлап коелучу деген негизде өткөрдүк да ошол. Мына демократия жөнүндө сүйлөп калбадыкпы? Бул демократия деген өзү кыргыз деген калкка жарашпай турган нерсеби, же болбосо анын ичинде чыгармачыл журтка, чыгармачыл адамдарга бул жарашпаган нерсеби? Анын мынтип түпөйүл болуп атканын себеби ошол эле чыгармачыл чөйрөнүн өзүндө аябай бири-бири менен келишпестиктер көп да. Мына филармонияда канча ызы чуу болду, маданият министрлигинин өзүндө канча ызы чуу болуп келатат.
опера балет театрында да ызычуу болду, циркте ызычуу болду, коллективде. Бейшеналиев атындагы институтта ызычуу болуп атат, бири менен кыл келишпей элечи. Анан ошол чыгармачыл маданий чөйрөнүн, искусство чөйрөсүнүн өзүндө ушундай болуп аткандан кийин ак үй көк үйдөгү биз таарынып аткан жетекчилер аларды жөн эле мындай мышык чычкан кылып ойноп керек болсо кайдыгер карайбы деп ойлойм да. Биринчиден руханий нерсебизди ордуна коюп алсак, калганын баары ойлойм мен мыйзам ченемдүү көрүнүш депчи. Себеби биз эми албетте кыргыз улут катары биз байыркы элбиз да. Кылымдарды карыттык, кыйла заманды басып өттүк, бир кезде дүйнөнү дүңгүрөттүк. Бирок азыркы көз караш менен алып караганда биз мамлекет катары кечээ жакында гана түзүлдүк да, 20 жылдын ар жак бери жагында. Биз саясат жагы менен алып карай турган болсок, биз мындай олку солку нерсени, ыр-чырды, өйдө төмөн нерселердин баардыгын каалайбызбы, каалабайбызбы башыбыздан өткөрүш керекпи деп ойлойм да кээде. Себеби баягы биз көпчүлүк учурда ушул айта турган нерселерибизди, билдире турган нерселерибизди баягы илгерки руханий баягы негизде эмес, мындай бир чырдын формасында берип калбадыкпы? Мүмкүн ошол нерселердин баардыгын ордуна келтирип алсак, мүмкүн өтө бир алдыга жылыш болмок деп ойлойм да, улуттук негизде. Ал эми Демек анын даамын татып, кандай экенин көрүп түшүнгөндөн кийин баары бир көрүш керекпизби деп ойлойм да, мындай талаштарды, мындай кыйынчылыктарды. Себеби мен эми баягы башка өлкөлөрдүн тарыхын көп окуган эмесмин, бирок мен ойлойм баягы өнүккөн өлкөлөрдүн көбү эле баягы көп кыйынчылыктарды өткөргөн да. Маселен, саясат жагы менен ала турган болсок, Америка башынан канча нерсени өткөрдү, япондор канча кыйынчылыктарды өткөрдү, корейлер канча кыйынчылыктарды өткөрдү, араб мамлекеттери гүлдөп өсүп атат, канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Бирок алар ошол көкүрөктөгү руханий баягы жүрөктөгү абийирин жоготкон жок да. Анан булар кайра ордуна мамлекет катары чоң мамлекет болуп өстү. Ал эми маданият тармагындагы акыркы мезгилдерде болуп аткан, сиз айткандай туура баягы өйдө төмөн нерселер абдан көп болуп атат. Мен ойлойм бул баягы жалпы маданияттын жүзү эмес, бул ошол маданияттын ичинде болуп аткан пендечиликтен гана болуп атат болуш керек деп ойлойм. Себеби кызмат талашуу, себеби маданият тармактарын башкарууда дагы мындай Кудайга шүгүр, жеке адам үчүн оңой эмес каражаттар бар ал жерде. Ошол нерсе кызыктырышы мүмкүн, ошол нерсе баягы адамды өзүнө тартышы мүмкүн дегендей. Ошол себептүү баягы креслосун бергиси келбеген адам менен кийинки анын ордун ээлеп ала турган адамдын ортосундагы эле жеке мамиледен анан ошол жанында жүргөн маданият ишмерлери да кабылып калып атат болуш керек деп ойлойм. Ал эми демократия тууралуу айта турган болсок, биз чынында көп нерселердин баардыгын ашкере кабыл алып атабыз да. Баягы балды көп жеп алып кыйналгандай болчу. Эми балды деле шириндеп көп жесек кыйналабыз да. Ошол нерсе сыяктуу биз баардык нерсени мындай ашыкча пайдаланып атабыз да. Маселен, эми түндүк түштүк деген сөз бул географиялык гана аталыш да, жөнөкөй элечи. Баардык жерлерде, бүтүндөй элдерде каяка барбайлы ошол жакта бул нерсени колдонот, туурабы? Биз муну ашкере пайдалана бирдик. Өзгөчө саясатта муну бөлүш үчүн, бүлүндүрүш үчүн, эки элдин ортосуна от жагыш үчүн пайдалана бирдик дагы. Бул түндүк түштүк деген сөздү укканда биздин маңдайыбызга мынтык такагандай эле болуп калды да. Ушундай нерселердин баардыгын биз ашкере пайдаланып алдык. Демократия деген нерсени мен эми баягы негизги саясий принциптери кандай экенин билбейм демократиянын, бирок демократиянын да кайсы бир деңгээлде баягы колдонуу жакшы эле болуш керек деп ойлойм. Эми чени менен колдонсокчу. Анан демократияда эле ар кимибиз ар кайсы жака чыгып кыйкыра берсек, бакыра берсек, айтчу оюбузду баягы маданияттуу түрдө айтпай, баягы ашкере пайдалана берсек, мунун кажети жок болуш керек деп ойлойм. Бирок биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир ушул нерселердин баарын башыбызда мамлекет катары өткөрүшүбүз керек деп ойлойм. Бирок Кыргызстандын баягы материалдык жактан алган байлыгын ала турган болсок, негизгилерин ордуна коюп алса, мен ойлойм өсө турган мамлекет чынында аз эле элбиз да. Ушул бири-бирибизди тарбиялап жүрүп отурсак, жакшы бир мамлекет болобуз. Себеби дүйнөдө технология боюнча дагы, башка тармактар боюнча дагы өсүп атат. А биз болсо Манастын тукумубуз деп дагы эле мактанып жүрөбүз. Туура Манастын тукумубуз экени жалган эмес. Биз улуу Манастын баласыбыз. Бирок ошол Манас кандай болсо, биз дагы ошондой
ошого тете болбосо дагы ошол Манас атабыздын жүрөгүндөгүдөй жакшы иштерди аткарганга аракет кылышыбыз керек. Глобалдашкан, бир ааламдашкан ушул доордо жашап атпайбызбы, ааламдашкан доордо канчалаган өнүккөн өлкөлөр бар, кыйла алдыга кеткен, 50 жыл, 60-70 жыл алдыга кетип калган өнүгүүсү жагынан. Анан ошол эле учурда Кыргызстан деле жашап атат, ушул эле заманда, ушул эле кылымда аралашып элечи. Анан ушундай бир эки кача пикир бар да. Канчалаган империялар, канчалаган мамлекеттер, улуу державалар жок болуп кетти. Кыргыздар бир төгүлүп, чачылып, бийикке чыгып, кайра төмөн түшүп атып, ушул кезге чейин бул улут жок болуп кетпеди. Демек, мунун бир сыры бар. Баары бир жоголбойт деген мындай оптимисттик бир көз караш бар. Экинчи жагынан Кыргызстан баары бир руханий деградацияга туш болду. Жетерчегине келип калды мына. Илгеркидей Саякбай жок. Эми баягыдай Чыңгыз жок. Баягыдай Токтогулдун өзүндөй кишилерибиз жок дегендейчи, залкарлар жок. Ушул руханий деградацияга такалдык, мына жетерчегибизге жетип калдык деген да ушу пикирлер бар да. Мамлекеттик экономикалык жагынан ала турган болсок, чынында баягы мамлекеттин өзүндө экономикалык жактан ала турган болсок, албетте кыйыныраак болуп атат. Эл өзүнүн арабасын согуп, өзүнүн аракетин кылып атат жакшы жашаштын. Мен ойлойм, баягы руханий кризисте дагы акыбалыбыз чатагыраак болуп атат да. Жалпы көкүрөгүбүздөчү. Биз Манастын тукумубуз деп мактанып, Манастын тукумубуз деп төш кагып, демек Манастын тукуму акылман, айкөл, улуунус урматтаган, кичүүнү сыйлаган, турмушка көз чаптыра билген адам болуш керек да. Бизде бир аферист чыкты дагы интернетке мен ушундай холодильник сатып алам деп алдап койсо, бүтүндөй ошол Манастын тукуму деген кыргыз алданды да, мындайча айтканда. Баары алданды. Алып чугуп бекер оокатка алдангысы келди. Кыргыз ушул Манастын тукумубуз деген нерсени далилдесек, анда биз чынында ошол алданбай турган, бирөөнү алдабай турган, бирөө менен урушпай турган, бирөөнү урбай турган, ошол эле учурда бирөөдөн таяк жебей турган дагы эл болушубуз керек да. Анан эми ошол маданияттагы кризис тууралуу айта турган болсок, эми жок десек, чынында жок боло беребиз да. Азыркы замандын да өзүнүн Саякбайы бар. Азыркы замандын да өзүнүн Токтогулу бар. Маселен, Саякбай атабыз өнөргө аралашып баштаган учурунда аксакалдар айтчу экен, таң көрө Манасчы деген Сагынбайдай болчу эле. Мына азыр жаштар чыгып ушундай болуп атат депчи. Демек, Саякбайды ошол учурда эми Сагынбайды көрүп калган аксакалдар да, эми баягы таң көрө Манасчы деген Сагынбайдай болчу эле депчи. Демек, биз көпчүлүк учурда көзү тирүү адамдарды кадырлай албайбыз. Маселен, Манасчыларды ала турган болсок, ошол эле Рыспай, ошол эле Дөөлөт, ошол эле Улан, ошол эле Замир, Камил деген Манасчылар бар. Ошолордун баардыгы, ошол эле Саякбай, ошол эле Чойке, ошол эле Назар, ошол эле Уркашева, ошолордун баары эле ошолорго тете өнөрпоздор. Демек, биз өзүбүздүн заманыбыздын Саякбайын жарата албай атабыз деп ойлойм. Жазуучулар боюнча алсак деле ошол эле мыкты жазуучуларыбыз бар. Болгону биз кадырлап, аларды өзүбүздүн Чыңгызыбызды жарата албай атабыз. Азыркы акындарыбыз бар. Баягы Эстебес атабызды деле, Ашкем Тукамдарды деле көзү тирүүсүндө биз кадырлай алган жоктурбуз. Албетте мамлекеттик сыйлык бердик, башка кылдык. Бирок алар эми партияны эле ырдай берет. Асмандан учкан каркыра айланайын партия деп эле ырдай берет деп көпчүлүк учурда биз ушундай пикирлерди да айттык да. Демек, азыр бизге кандай? Алар чоң залкар жомок болуп калды. Демек, ошол эле Жеңишбек, ошол эле Амантай, ошол эле Элмирбек, ошол эле Аалы, ошолордой болуп, эртең эле ошолор жомок айланып калат да. Себеби биз кадырлай албайбыз көбүнчөчү. Сыйлайбыз албетте, ырын угабыз, түшүнөбүз, бирок ошолорду мына азыркы замандын ошол Осмон кулдары, мына азыркы замандын калын кулдары эстебестер деп кадырласак, ошолор эле ошол Айтматов болуп берет, ошолор эле Эстебес болуп берет, ошолор эле Саякбай болуп берет да. Мына бул азыркы кадырга жетүү деген маселе боюнча суроо берейин деп атам да. Мамлекет ушундай татыктуу адамдардын кадырына жетсе, ошол эле Саякбай өзүбүздүн заманыбыздын Саякбайы чыкмак, Токтогулу чыкмак, Айтматову чыкмак депчи, кадырга жетүү, кадырын билүү.
жөн гана эл көрсүн үчүн эле сахнада гүл берип коюп же бир орден берип коюп анан кийин унутуп калуу эмес, кадырга жетүү дегенди мен ошентип түшүнүп атам да. Анан бизде мындай эмеспи негизи элечи, кыргыздар дейт бири бирин көрө албайт, эми мына чыгып кетип атса эле буттан тартат, саясатта деле ошол, маданиятта деле ошол, башкада деле ошол. Анан чындап эле бул биздин баягы ушундай улуттук оорубузбу, ушундай көрө албастык же бул жөн гана баягы күйгөндөн айткан жөнөкөй сөзбү дейм да. Чынында көрө албастыгыбыз дагы бар деп ойлойм да. Себеби тиги Туганбай атабыз айтып калчу, атаң көрү ушу кыргыздарда Манастын тукумдары калбай эле Абыке көбөштүн тукумдары калган окшойт депчи. Чынында эле ошондой кылабыз да. Абыке көбөш кандай кылса ошол учурдагы Каныкейге, Чыйырдыга, ошол учурдагы элге биз туура ошондой кадамдарды кылабыз да. Анекдот кылып деле айтып атпайбы, кыргыздар бир казанга салып койсо, үстүн жаппай койсо деле чыкпайт. Неге десе булар биринин бутунан тартып турат дегенчи. Анан өзгөчө маданият тармагында ушул нерсени көп айтат да, көрө албастык деген нерсеничи. Мүмкүн болуп атат, мүмкүн эмес болуп атат деп эле айта алам да, бирок мен факты менен айта албайм, бирок абдан көп болуп атат. Бирок биз кыргыздар көпчүлүк учурда мойнубузга албайбыз дем. Жок, бизде жакшы болуп атат, бизде жок деп моюнга албайбыз. Маселен, театр тармагында абдан интрига күчтүү. Башка тармактарда дагы бар интригаларчы. Анан маселен, айтыш өнөрү же болбосо акындардын өнүгүү жолу акыркы 10 жылда кандай негизги өнүктүк десек болот, ушул көрө албастык деген нерсени кайсы бир деңгээлде болсо дагы жоготтук деп ойлойм да. Мен ойлойм, албетте акындардын ортосунда да пендечилик болушу мүмкүн, эми биз баарыбыз адамбыз да, жаңылабыз, пендебиз дегендей. Бирок ушул акындардын ичинде ушул көрө албастык деген нерсе кандайдыр бир деңгээлде жоголду да. Ошондуктан акындык өнөр өсүшкө жолуна түштү. Маселен, канчалаган сынактар өтүп атат, ал сынак жөнөткөн жок, ортосунда каражат бар дегендей. Ошонун баардыгы өзүнүн деңгээлинде жакшынакай өнүгүп атат. Мисалы үчүн Айтыш коомдук фонду кино тармагына аралашты эле, өзүнчө бир жакшынакай жолго түшүп калды. Демек, ошол интриганы, бири-бирибизге болгон көрө албастыкты жоготсок, мен ойлойм, биз бат эле өнүгүү жолуна түшөбүз депчи. Бирок ушул көрө албастык деген нерсени өзүбүзгө өзүбүз топук кылууну үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Албетте, биз дагы кээде баягы суктанабыз. Таң көрүп, мен да могу акындай болуп урдасам болмок да депчи. Бул эми мен ойлойм, көрө албастык эмес, баягы бир жакшы маанайдагы бир атаандаштык депчи. Себеби ошондой ырдасам экен, мен да азыр чыгып ушундай жакшы ойду айтсам экен деп. Бирок Кудайга шүгүр, биз ойлойм, биздин арабызда баягы көрө албастык деген нерсе азыраак болуш керек. Ошондуктан Айтыш коомдук фонду, биздин акындар жакшы жолго түшүп келатат. Ушул нерсе дагы улана берет деп ойлойм. Себеби өзүнүн устаттарын ата деп чоңойгон ушул биздин акындар деле. Башка жазуучуларга барсаң, аталарын сөгүп ашатып, жет атасына чейин сөгүп аткандар көп да. Бул жагынан алганда бирин-бири жөлөө, бирин-бири көтөрүү жагынан кичине эле бир бүдүр талан чыкса, аны бир тоодой кылып, карачы деген жагынан мына казактар, аябай казактарды мисал кылсам болот да. Мисалы үчүн кичинекей эле ушул төкмө акыны чыгабы, ал төкмө акынды биздин төкмө акындар менен салыштырганда эми карандабайт да. Бирок ойбай бауырым, карачы кандай деп аябай эле тим эле бапылдап ушундай барпалаңбай келет го казактар мактап. Ошол эле өзбектер кичинекей бир таланты чыкса, аны тим эле төбөсүнө көтөрүп алышат, баланча түкүнчө деп. Анан балким ушул жагында бир карап, арыбызга келишибиз керектир. Чынында баягы биз тамаш иретинде бир чети баягы сөз арасы айтып калабыз да. 5 казак турса, 5 казактын жанында 3 кыргыз турса, анан сүйлөшүп калсаң, баланча акын кандай акын деп, маселен, начарыраак эле акын, бир акынын сурап калсаң, ойбай, баланча акын калай десең, ой, ал үлкөн акын гой, бир жаралган адам деп, мындай сырткы адамдын көзүнчө мактайт да, бири-бирин көтөрөт. Жок дегенде калп да болсо кадырлап, мындай башка адамдын көзүнчө жакшы оюн айтып коет көпчүлүк учурдачы. Биз болсо киребиз да, ал деген акмак, ал деген өткөндө минтип депчи. Анан чынында бизде саясатта деле, маданиятта деле же болбосо көпчүлүк учурда бири-бирибизге жакшы сөз жетпей атат да, чындачы. Биз азыр саясатта тийиссек, анын атасына чейин тиги кличка коюп алып, кайманат коюп алып шоп атпайлыбы?
ал дагы атасы бир жан болгондо туурабы бул дүйнөдөн өтүп кеткен ал жок. Анын атасына чейин жаманаттарды атай берсек, мен ойлойм өзүбүздүн кутубузду өзүбүз качырат болушубуз керек депчи. Анан ошол бири-бирибизге айтыла турган жакшы сөздөрдү бир ачык эле көкүрөгүбүздөн төгүлүп эле бир айтсак жакшы болот эле да. Биз 20 жыл бири-бирибизди жамандадык. 20 жыл бири-бирибизди шыбадык. Эми саясатта айтпай эле коелу, жөнөкөй адамдар делечи. Бири-бирибизди жамандадык, бири-бирибиздин үстүбүзгө жаман сөз менен төктүк кирлерди болушунча. Мен ойлойм ошол бири-бирибиздин ишмердүүлүгүбүзгө тийишели, начар иштеп атканыбыз жөнүндө айталы. Могул ырыңдын маери туура эмес болуп калды. Өткөндө сен могул жерден туура эмес сөз сүйлөдүң. Же болбосо сен өткөндө көрсөтүү жасаганда бул жериң кыйшайып калыптыр деп айталы. Бирок бири-бирибиздин кадырыбызга, бири-бирибиздин намысыбызга, бири-бирибиздин аты затыбызга, бири-бирибиздин ата-энебизге шек келтиргенди токтотушубуз керек деп ойлойм. Биз ошончолук кыргызбыз деп төш кагып мактана турган эл болсок, ошол баягы улуудан калган улуу нерселерибизди алышыбыз керек. Кыргыз эли Азамат Болгонбаевди төкмө акын катары билет. Бирок анын мындай юридикалык жумушу Айтыш коомдук фондунун тең төрагасы да. Мындайча айтканда ушул төкмө акындар күндө ишке барып келген жердин чоңу да, мындайча айткандачы. Анан ушул Айтыш боюнча бир суроо берейин деп атам да. Айтыштын мындайча айтканда анын өнүктүрүүнүн жолуго коюлуп калды окшойт бул жагынан. Ошол эле учурда бир проблема бар да, мисалы үчүн сыртка чыкканда эми биз мисалы үчүн Америкага барып, же болбосо француздарга барып айтышпайбыз да, жаныбыздагы эле мындай казактарга барат экенбиз. Негизи мындай боордош, салты окшош, маданияты окшош. Анан ушу казак туугандардын ушу төкмө акындар ушу кыргыздын акындарын кемсинтип эле, тоготпой эле, анан интернетте болсо интернет аркылуу деле бир видеолорду коюп салып, ушундай кыла беришет да. Буга кандай көз карашта биздин төкмө акындар? Бул боюнча айта турган болсок, мындай бул дагы пендечиликтин аркасы менен кетип аткан нерселерби деп ойлойт экенбиз да, Эрнис байке. Себеби бир көчөдө деле бир кошунасы бай, бир кошунасы кедей болсо, эки адамдын бири бай, бири кедей болсо, байы кедейин көбүнчө тоотпойт да. Эми бул пендечиликтин аркасы менен келген нерсе. Ошол фактордун гана негизинде болуп аткан нерсеби деп ойлойм да, Эрнис байке. Себеби чынында кыргыз мамлекети кыйналып атат, чынындачы баягы бир жолун таба албай кыйналып атат да. Жакшы жактарыбыз абдан көп, бирок башыбызды бириктирип бир жолго чыгып кете албай атканыбыздан ушул казак туугандарыбыз айрым учурда баягы ошондуктан мындай тоготпой мамиле жасап атабы деп ойлойсуң да. Бирок казактарга канча айтыштарга бардык. Бирде жаман болот, бирде жакшы болот, бирде жанагынтип сөз айтат, силердин президентиңер качып кетти дейт, анан силерде мындай болду, андай болду деп көп нерселерди айтат да. Анан баягы акыркы учурда казак кыргыз айтышынын ортосунда өйдө төмөн сөздөр айтылып кетпедиби? Чынында ушул нерсени бир жакшы формасында териштирип койсок жакшы болот эле да, эки элдин эртеңки ынтымагы үчүнчү. Бул нерсе Айнур Турсунбаева деген акындан башталган эле да. Баягы жуу менен айтышып атып, сиз Кыргыздын Роза Отунбаевасындай болуп, ушул эркек акындардын баарын жайлап келатасыз, жапырып келатасыз деп мындай бир эсе тамаша, бир эсе мындай айтыштын бир күлкүлүү формасы катары айтып койгон да. Анан ошондо Айнур эжебиз Кыргызга келип жүргөн жакшы акындардын бири казактардын. Анан ошол атаңды канга боёгон мени кыргыздарга теңейсең деп анан көп жаман сөздөр айтылган да. Бул мамлекеттик телеканалдардан бери чыккан нерсе да. Биз антип казак туугандарыбызды ата тегине чейин, башчыларына чейин жамандабайбыз да көпчүлүк учурдачы. Бирок ошол акыны, баягы эки элди бириктире турган акын, эки элди ырбата турган нерсени айтып атса, бир аз көкүрөгүң ооруйт экен да. Ошол учурда алды чыгып тарыхый фактылар менен буга чейинки болгон окуялардын негизинде андай эмес, мындай болгон деп өзүнүн ыры менен жообун берген. Анан ошол учурда айрым казактын акындары мындайча айтканда чычалап калганда, неге минтип айтат депчи. Анан негизгиси ушул биздин айрым пендечилик кылган казак акындарыбыздын оюнан чыгып кеткен да. Баягы
бир эсе көпкөнчүлүк болсо керек, бир эсе пендечилик болсо керек. Анан негизинен баардык ордуна келип атат. Мына акыркы жолу аллар барганда жаманбы, жакшыбы ошол Жүрсүн Эрман деген казактын айтышын өнүктүрүп жүргөн, казактын айтышын чоң жолго салган агабыз бар. Мына ошол киши ошол айрым казактын акындары кетирген чекиликтерди эске алып, ушул кыргыз акындарынан кечирим сурайбыз деп, баягы өзүнүн жакшы каалоо тилегин айтып, мындайча айтканда жакшы узатышкан. Анан эми бул нерсе кыргыз акындарында өйдө төмөн нерселер болуп келген албетте. Анан жанагындай гана негизде болуш керек. Бирок биз ушул кыргыз эли, кыргыздагы акындар ушул айкөлдүк кылалы деп, ушул 3-4 жылдан бери биз эки элдин ортосуна ынтымакты орнотолу, эки элдин ортосуна бир жакшы нерсени пайда кылалы деп, ушул биз казак менен кыргызга айтыш өткөрө турган болсок, сөзсүз кош байгес айып айтыш өткөрөбүз деген жобону кабыл алып алганбыз, аны бузбайбыз. Казак акындарын биз чакыра беребиз, биз сыйлайбыз, кадырлайбыз. Эл жакшырдаса кол чаап, алакан чаап, батасын айтып узата берет. Демек, ушул кичинекей нерсе болсо дагы ушул эки элдин ортосуна жакындык пайда болсун деп ушул кош байгени өткөрүп жүрөбүз. Бирок эки элдин ынтымагына, эки элдин ортосундагы жакшы мамилеге баягы жол салып аткан акындар да жок эмес. Казактардын мыкты акындары бар, эки элдин ынтымагын кадырлап ырдап жүргөн. Ошолдой акындар дагы бар. Эми жанагындай пендечиликтин негизинде кетип аткандар да жок эмес. Иште кандай бир айта турган нерсе болсо, могу нерселерди айтпай калдым эле, негизи мындай нерселерди айтмакмын да деген мындай бир жан дүйнөдөгү бир бугуп жаткан нерселер болсо, анча мынчасын алып чыгып комуз менен айкалыштырып. Janatan beri süylödük bayeke can düğününün kayrığın. Söylettü Kırgız elinde söz eken ulu baylığın. Gödünde bolsun namısın, kançalık kalın bolsun aylığın. Habaltan kalgan sanattın atadan ulap kayrığın. Yemi canatan beri gep kurduk. Madaniyat sayasat ekö birdey janaşıp. Ekö teң çurkap baratat. Birinin tizgin talaşıp, bирок өзгөчө кыргыз калкыбыз өлкөбүз өссекен деп самашып, акындар ырдайт экен деп ак калпак кыргыз каалашып, 20 жылдан бери карай эгемендүүлүк алганы кыргыздар тентип карачы, кай жака гана барбады. Bakam manastım malınday, bürö getip erenge, bürö getip terenge, bürö jüret alısta, bürö jüret namısta, bürö jüret al jerde, kara canım bağışka, bürö jüret kırgızga, kızmat kılıp жерinde, bürö jüret eldeşip, neçenderдің түрінде қағыла мерініс жанаға ақындардың тілегі басшылары қырғыздың ел башқарған жанағы жақшылары қырғыздың елін жебей арғачан ел дегенден болса екен намысын бөтен жандарға бербегендер болса екен қараламан еліңде қақтабаса болғаны Акчеле берген жандарды мактабаса болгону Өкмөт, аким, депутат казынаны тонобой Калктын барын кыйнабай Ар качан болсун элинде бирин-бирин сыйламай Кара кылды как жарган
алыс чыксын, калыс чыксын чоңдордон. Элин жеген нерседен алыс чыксын чоңдордон. Наркын сүйгөн абалкы намыс чыксын дой чоңдордон. Жогорку кеңеш төрүндө бирин сабашпай, бирин жоолошпой, булар чаап жатат бири-бирин деп сырттагы элди каратпай. Айдыраак жолго түшсүн кыргызыма, ар качан ак жолунан адашпай. Азамат мырза, анда келип ушул сөз түрүндө дагы, ыр түрүндө дагы ушул ачык сөздү билдирген үчүн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат.